ар бир теманыкы бири-бирине мындай бир аз гана окшош, анткени бир тема менен ошол темага эле кечке салып өтө берсең балдар уже кызыксыз болуп калат да. Эми Мегаком уюлдук компаниясынын жардамы менен балдардын аралыкта билим алуусуна жол ачылды. Компания мугалимдерди бекер байланыш жана интернет менен камсыздады. Коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу үчүн мектеп окуучулары карантинге таратылган. 16 марттан бери орто билим берүү жайларынын коридорлору, класстары бош турат. Балдар 8 апрелге чейин таратылган, бирок бир жумадан кийин мектептерде окуу башталышы күмөн. Мындан улам сабакты аралыкта өтүү демилгеси ишке ашырылууда. Эми үйдө балдардын бөлмөсү алардын классына айланат. Окуучу компьютер аркылуу видеоконференция режиминде билим ала баштайт. Балдар мугалимин көрүп, анын айткандарын угалат. Ага эжелери окуучуларга суроо берүүгө, алардын жооп кайтаруусуна дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бир сабактын узактыгы 15 мүнөткө созулат. Кызыктуу табышмак болобу, ыр болобу, же бир сүрөт аркылуу беребизби, ошол аркылуу берип, анан балдардын логикалык ойлонот да, ушул тамганы өтөт экенбиз деп, анан кайсыл тамга деп ойлойсуңар деген сыяктуу суроолорду беребиз. Анан балдар азаматсыңар деп өзүбүз ошол тамгаларды экранга чыгарабыз. Эми алардын айтканын биз уга албайбыз, бирок эфир аркылуу эми айтат да, бул тамга депчи. Андан кийин анан сабагыбыздын максатын айтып, ошол тамганы түшүндүрүп, кандай этаптар, кандай тапшырмалар бар экенин кийинки кадам аркылуу иштеп атабыз. Мегаком уюлдук компаниясы өлкөдөгү бардык мугалимдерди жана окуучуларды интернет жана байланыш менен акысыз камсыздаганы турат. Бул үчүн аларга атайын тарифке кошулган сим карталар бекер таратылат. Анда окутуу жана маалыматтык контенти бар сайттар, окуучулардын онлайн окуусу үчүн видео сабактар камтылган. Мегаком компаниясынын 7 областта бардык райондордо өкүлчүлүктөрү бар. Толук кандуу азыр биз ошол районолор менен мектептин директорлору менен түздөн-түз иштеп атабыз. Ошол бекер сим карталарды таратуу боюнча биздин абоненттерибиз бар да, мугалимдер же окуучулар, аларды биз номерлерин алып эле привязка кылып берип атабыз. Ошол 2 айлык бекер тарификация менен. Кээ бир жерде биздин базовый станциялар 4G скорость жетпеген райондор болуп, ал жерде билимди ошол телевидение аркылуу КТРК, ЛТР жана Баластан, андан башка дагы жеке менчик телевидение аркылуу сабактардын билимдерин алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эскерте кетсек, өлкөгө өзгөчө кырдаал режими киргизилген биринчи күндөн тарта уюлдук компания медицина кызматкерлерин, аскер дарыгерлерин, чек арада иштегендерди жана коронавирус инфекциясына каршы штабтын мүчөлөрүн бекер байланыш менен камсыздаган. Балдарды аралыктан окутуу технологиясын киргизүү компаниянын аракеттеги долбоорунун кезектеги бир иши болуп калды. Жыл башында эле Мегаком уюлдук ишканасы республика боюнча санарип электрондук мектеп долбоорун ишке ашырууну колго алган. Учурда пилоттук долбоор бир нече облустагы жана Бишкек менен Ош шаарларындагы 10 мектепти камтыйт. Ар бир окуучунун чөнтөк телефондор аркылуу бекер интернети жок эле, эгерде бирдиги дагы жок болсо дагы ошо экиге ошо сотовый операторлор көмөктөш болуп ар бирине мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошондо биз ойлойбуз, ар бир окуучунун ошо экили видео телесабактарга, экинчиден электрондук ресурстарга, ошол портал аркылуу, мисалы айта кетсек, азыркы күндө Мегаком Мега 24 деген тиркеме аркылуу ар бирине уже доступ мындай болот да. Адистердин айтымында санарип мектеп долбоорунун алкагында электрондук күндөлүк, текшерүү, журналга каттоо, ата-энелерге балдарынын эмне менен алек болуп жатканын, алардын сабактагы ийгиликтери же кемчиликтери тууралуу билдирүүлөрдү электрондук түрдө жөнөтүүгө жол ачат. Ошондой эле система аркылуу балдардын керектөөсүнө коротулган каражатты көзөмөлдөсө болот. Кубат Кубанычбек уулу, Диас Сакимбаев, НТС.